Мекендештер, азыркы камеранын негизги коюп атканыбыз биздин өкмөт жашыруун камераларды мамылардын арасына катып коюп атат. Ошон үчүн бул азыр эмеге бердик. Биздин ГАИге эмне деген камера турат деп азыр биз сиздерге көрсөтөбүз. Мунун кылып аткан негизги максатыбыз астыда камера турат. Жашырын камера турат деген белги. Ооба. Мынакей урматтуу айдоочулар, мындай жол белгилерди коюп атабыз. Алдыда жашыруун камера мамыда турат деген сөз. Бул анткени деген ар бир видео фиксациянын алдында знак болуш керек эле. Знакта койбой, мындайча айтканда жашыруун турат да. Азыр ошону да тартып көрсөтөбүз. Аркага түзөп койгула, Кинекей тетиги жакындатып көрсөтөм. Экинчи мамыда көрдүңөрбү? Жашыруун камера турат. Ошонун ордуна мондай камера знактарды чийип атабыз. Айдоочулар, силердин кулагыңарга күмүш сырга ушу шаардын ичинде ушундай ак знак жерде фотоаппараттын белгиси турса, силерге белги астыда же видео фиксация турат, же фото турат, же жөн эле фиксировать этет. Может, ал ылдамдыкты фиксировать этет. Биз азыр айта албайбыз. Ошон үчүн ушу видеону баардык айдоочуларга тараткылам. Кулактарына күмүш сырга болсун, таш чейкиндин долбоору. Азыр биз Махатма Ганди, начало Маевка деп коет, Маевканын башы. Бишкектин бүтүп Жаш гвардия менен ылдый түшүп баратканда ошол жердебиз. Келип жардам берсеңер да болот. Кээ бир айдоочуларды түшүндүрүп эметсең, жанагы чүлүк байланган букаларда эле сүзүп качырат жаман машинасы мененчи. Ошон үчүн таш чекинг эрежени бузгула, эреже менен айдабагыла дегенден алыспыз. Урматтуу мекендештер, айдоочулар, эрежени сактагыла. Тескерисинче эрежени сактап, эреже менен айдагыла. Мынакей ушундай таш чекинг деген жол белгилер коюлуп атат. Эми колдон келишинче коебуз. Ушундай 6 белгинин себестоимости 1,5 миң сом. Ким колунан келсе алып тартсаңар болот. Биз трафаретти бере алабыз. Өзүңөр тартсаңар андан жакшы.
ушундай жол белгилерди көп коелук. Ооба, Нур магазин жак, Нур магазиндин эле маңдайы. Жолдун бир бетине 3 турат, аркы бетине 3. Ошон үчүн урматтуу айдоочулар, жол эрежени сактагыла, видео, фото фиксациядан сак болгула. Ылдамдыкты өлчөгөндөр да бар, ременди тапкандар да бар. Ушундай жол белгини жолдон көрүп калсаңар, ылдамдыкты азайтып, эрежени бузбагыла. Бардык айдоочуларга ушуну бөлүшкүлө. Биздин өкмөт айдоочулардын канын соргон иш кылып атат, а биз эскертип атабыз, сак болгула деп. Мынакей 3 бүттү. Болдубу, Az кичине катый калсын. Arka ötüne üstü. Tigi pişkotun ar jagынан. Az men biraz эме. İçine эме өрүп коюмчу. Маалымат içine эс ала турула. Мынакей урматтуу мекендештер. Мондай фотоаппараттын белгисинен 3'tү койдук. Бул дарек Нур деген дүкөн бар мынакей. Маевканын башталышы Чүй. Могу Мамыдан кийин Чүй областы башталат. Ары болсо өйдө чыкканда Бишкек борбор башталат. Тигинекей алыстан эле көрүнөт мекендештер. Анан мынакей азыр Гайнин орун басарынан сурадык, бул эмне знактар деп. Могу камера тууралуу кеп болуп атат, мынакей көрдүңөрбү? Бул камеранын алдында. Ооба дейм, көп акча болсо Бактияр бүт барын зыңкытып койсок болот эле да. Мынакей могу камера. Сен көп акча эмес, ошо 1,5 миңди деле азыр эл сомго которсоң болот. 0999 79 99 99 ошондо 6 камера коебуз да. Мына момун алдында бир да знак жок. Көрдүңөрбү? Ушу камера эмне камера экенин эч ким билбейт. Может жөн эле фиксировать этет. Движенияны может ылдамдыкты өлчөйт, может фото, белгисиз. Азыр эми мына экинчи бетин өтөбүз. Абайлагыл. Экинчи бетин өтүп, мыяка да тартабыз. Кудай буйурса. Эти пешеходдун аркасына эле кылабыз, хорошо? Бул жерге 4'тү кылалык, 2-2ден. Бирок эме кылып да зигзаг кылып, бир мындай тепкич кылып. 4'кө жеткизелик. Мынакей тиги камера турган. Өчүп калгынча иш алып барат бир туган, ошо колдон келген ишти аткарып атабыз. Силер да жардам бергиле. Шербакова, Тоголок молдо да бар. Өйдө жакта да бирди чийдиргенбиз. Силердин жардамыңар азыр ушу фото белгилерди бүт айдоочуларга жайылткыла. Эң уч жерге. Мынакей балдар шыпыргы менен шыпырып туруп анан коюп атабыз. Бирөөнү калыс, бирөөнү бияка, бирөөнү мындай зигзаг, түшүндүң да? Ошон үчүн урматтуу айдоочулар,
могу знактарды коюп атканыбыздын себеби астыда тигине камера бар. Мындай Бишкектен ылдый түшүп баратканда белгини коюп атабыз. Артынан тартат да. Келип жардам бергиле, өткөндө бир таксистердин группасына да жаздык да ушинтип жардам бергиле. Ким кандай колунан бош болсо, муну дагы калыс деген бир кичинекей өзүнүн чаккан соода борбору бар. Могу полиэтиленовый пакеттерди эритип экинчи ишке өткөргөн ошо жигит 1,5 миң сомго ушуну каржылады бүгүнкү күнү. Бул дарек. Могу көчөнүн аты кайсы эле? Набережная менен Махатма Гандинин кесилишинде коюлуп атат. Ак жол ага. Жогу кайдагы вандализм? Сен Айбек бир эле нерсе айтайынчы сага. Айбек турбайсың. Айбек, сен деген бетта сторис чүй жакта турган жерге барсаң, ошол жерде балдардын эмеси турат, оюнчуктары. Айбек, вандализм биз бүлдүрсөк да, биз бүлдүргөн жокпуз. Бияктан атын көрүнбөй, ачууга чалып айткан. Жок Айбек, ошону сага жөнөтөм деп эстегем, унутуп калыптмын. Бетта сторисин жанына барганда бир байкасаң, көрөсүң ошол жакта. Асфальттын баарын чийгилеп салган. Азат, арген, бирөөнү монда алыс эле койгула. Мына мага жаңы эле ГАИнин орун басарынан кат келди ушу турган жака. Маевканын башында турган камера жол эрежени бузууларды тартпайт экен. Айдоочулар бул жөн эле фиксировать этет, мисалы үчүн жана машина урдалып кетсе, номерлерди ошондой экен. Ошол үчүн буягына ошондой азыр жооп келди. Калгандарын баарына тең койгонго аракет кылабыз. Ташкент долбоору мүмкүнчүлүккө жараша, ошон үчүн ким ушул ишти проектини колдойм десе, эл сомго 0999 79 99 эл сомго которсоңор болот. Эм банк бар, личкага чыгарып, кааласаңар өзүңөр трафаретти алып кетип, краска алып койсоңор болот. Эң башкысы биздин максат ушул жол белгилерди койгонубуздун себеби, инекей көрүп атасыңарбы? Бери, моун жанына. Дагы бери. Ал коробкаларды ары коюп салчы, жөтө албай калып атат. Моун бурчуна кой, ушул жерге. Машиналарды монтип буруп жасап атабыз. Мына балдар монтип коюп атат. Тигине көрдүңөрбү? 4 белги болду. Зигзаг. Ушундай белгилерге мамиле кылгыла. Мындай белгилер Тоголок молдо Шербакова бирөө 5 күнгө эмес, тиги Байтикке көтөрүлүп бараткан трассада бар. Мо биздин краска менен булардын койгон краскалары деле профессиональный. 1 жылга жетпейт, анткени Министерство транспорт ушу краскалардан да биздин акыбызга кирип жейт. Муга да далил бар. — 1
Міне Нур деген дүкен. Бүттік мынакей мекендештер. Ошо менен жакшы түштү. Мынакей мондай сонун болуп түштү. Аябай сонун болуп түштү мынакей достор. Мекендештер жакшылап комментирип айтып атайын мынакей. Жолдо момдай жол белги көрүп калсаңар, алдыда, артыңарда видео камера, видео фиксация деген турат деген белги. Сак болгула, эрежени сактагыла. Шаар ичинде 60-40тан ашпагыла мекендештер. Мынакей биздин белгилер. О да бакчар, эскертүү вандализм болбойт. Айбек ал өтө мында жогорку деңгээл, өзү журналист бала жакшы мыкты. Жогорку деңгээлде чет мамлекеттерди көп кыдырган. Ошонун негизинде айтып атат да. Мына мен муну гаилерден дагы сурагам. Мен мыйзам бузамбы юридически десем жок. Эч кандай мыйзам бузулбайт. Ооба ошо жол эрежелерин карап өзүбүз кол менен булгап турдук. Мейланда мекендештер мен камия эмеге комментарияга азыр өзүбүздүн таш чекингтин реквизиттерин коем. Сер болсо мүмкүнчүлүгүңөргө жараша финансировать эткенге аракет кылгыла. Мынакей айтылып аткан камера. Бияк Нур магазин Дареги. Дарегин дагы айтып коеюн. Набережная Махатма Ганди, Маевканын башталышы. Ошол жерге белги койдук. Мен азыр 1 мүнөттүк кыска ролик жасайм. Ооба коюлган да бирок иштебейт. Мейли, ассаламу алейкум.